Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Жогорку кеңеште бул аптада уран кенин иштетүүгө тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоору коомдук талкуудан өттү. Бул тема боюнча студиябыздын коноктору депутаттар Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов жана Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов. Кош келдиңиздер. Мына башында демилгени уран өндүрүүгө 50 жылга мораторий деп сунуштап, парламенттеги угууга бир күн калганда түбөлүк тыюу салыш керек деп өзгөрттүңүздөр, себеби эмнеде? Башында негизи ушундай 50 жылга деп негизи туура сунуш болгон. Анан алга коомчулук такыр макул болгон жок. Коомчулук айтты, өмүр бою бул тыюу салынсын, эч качан казылбасын Кыргызстанда уран кендери деген сунуштарды, талаптарды коюшту. Бизге көптөгөн сунуштар келип атты. Ошол эле жанагы эл чогулган митингтерде ушундай талаптарды койгондо, ошо элдин көпчүлүктүн сунушун эске алып, бул негизи бул мыйзам ошо көпчүлүктүн элдин коңгуроо какканынан негизинен келип чыккан мыйзам. Эгерде көпчүлүк эл ушундай активисттер ушундай ызы чууну кылбаганда биз даже билбей калышыбыз мүмкүн эле. Кыргызстанда негизи мындай өзгөрбөс мыйзам жок да, конституция дагы көп жолу өзгөргөн. Түбөлүк тыюу сала турган мыйзам кабыл алуу мүмкүнбү, логикалык жактан алганда? Эмнеге мүмкүн эмес? Мүмкүн, бирок качандыр бир убактарда кийинки муундарыбыз эгерде ошол уран казуу жаңы технология менен зыяны жок болуп, бир аябай чоң мамлекетке пайда келтире турган болсо, бир убактарда өзгөртүшү мүмкүн. Бирок ага бүгүнкүдөй жылыш менен эч кимдин колу барбайт болуш керек деген ойдо болуп атабыз да биз. Жогорку кеңеш бул маселени талкуулап токтом кабыл алды. Ал жерде дагы ошол уран кенин иштетүүгө, казууга тыюу салынган тапшырмалар берилген. Андан кийин мына президент дагы уран кени иштетилбейт деп өзүнүн көз карашын, позициясын ачык билдирди. Эми мындан кийин ошол тыюу салуу жөнүндө мыйзам дагы кабыл алуунун кажети барбы? Биринчи кезекте мен учурдан пайдаланып элге таазим этип койгум келет. Анткени элдин күчү, элдин биримдиги, элдин духу деген ушунда. Эл бир мушсумга түйүлүп, өзүнүн пикирин маданияттуу жол менен, соцсеттер аркылуу, кол чогултуу жолдору менен, массалык маалымат каражаттарына чыгуу жолу менен бир пикирге келип, бир позицияны айтып, мамлекеттик бийлик бутактарын, өкмөттү, парламентти мажбурлады. Тийиштүү закондорду иштеп чыгууга. Ошондуктан элге таазим айтып коюш керек. Эми ошол уран казууну токтотуп турган азыр 3 укуктук ченем акт бар. Биринчиси бул жогорку кеңештин, биринчиси бул өкмөттүн токтому бул убактылуу, анткени комиссия иштеп чыккыча деген. Комиссия балким 6 ай иштейт, балким 3 ай иштейт. Ошо комиссиянын иши бүткүчө, зыяны барбы жокпу деген маселени иликтеп бүткүчө өкмөт токтотту. Ал токтом убактылуу, ана мааниге ээ. Экинчисин жогорку кеңеш кабыл алды. Жогорку кеңештин токтому бул өкмөткө тапшырма берүү. Жогорку кеңештин токтому бул подзаконный акт деп коет, ал мыйзам эмес. Ошондуктан жогорку кеңештин токтому дагы убактылуу, ана мааниге жана күчкө ээ болуп калышы мүмкүн. Анткени 20-жылы бул парламент кетет, башка парламент келет. Жаңы парламент келгенде анын позициясы бул боюнча кандай экенин биз билбейбиз. Президент айтты, мындан ары уран казылбайт, казбайбыз, биз экологияга, мамлекеттин табигаты биз үчүн өтө маанилүү жана эң кымбат деп. Бирок президент 23-жылга чейин гана кепилдик бере алат. Конституция ошондой. Ошондуктан биз мыйзам менен эч качан уран казылбасын. Урандан да тышкары торий деген урандан кем эмес уулуу зат бар. Ошол торий да казылбасын. Мындан тышкары ошол лицензиялар мурун берилип кеткен 19 лицензия бар экен, 19 лицензиянын баары жокко чыксын, жана мындай мамлекет кайра лицензияларды тартып алсын деп атабыз. Анткени мындай бир коркунуч бар. Ошол лицензия ээлери эл кастырбагандан кийин демектеп туруп сырткы банктарга, Кытай банктарына, башка банктарга өтө кымбат баага сатып ийсе, алар кийин келип
добросовестный приобретатель деп коет. Биз сатып алдык, биздин эчтеки менен тиешебиз жок. Бизге ушул чыгымды бергиле, жагастыргыла деп бизди 19 субъект бизди кукудан алса эмне болот? Ошондуктан азыр тез аранын ичинен мыйзамды кабыл алып, ошо лицензиянын баарын жокко чыгарып коюш керек. Эгерде азыркы лицензиялар башка колго өтүп кетсе, алардын эл аралык соттордо бизге домот коюуга толук мүмкүнчүлүгү түзүлүп калат. Ошондой логика менен биз мурунку лицензиянын баарын жокко чыгаруу талабын дагы мыйзамга киргиздик. Эми бул лицензия боюнча ар түрдүү маалыматтар айтылып атат. Өткөн аптада 18 лицензия бар deyilген. Сиз 19 деп атасыз. Ал эми коомдук угуу учурунда болсо 8 лицензия деп айтылып атат. Негизи ушул лицензияларды берген тараптарды, ошол өкмөттүн өкүлдөрү болобу, чиновниктери болобу, азыркы өкмөтпү, мурдакы өкмөтпү, ошолорду бир жазага тартыш керек, ошолордун жоопкерчилигин караш керек деп мына сиздердин фракциядагы депутат Мыктыбек Абдылдаев да сунуштады эле да, депутаттык комиссия түзүү боюнча. Бул дагы ошол сиздердин жанагы сунуштаган мыйзам долбоорунун негизинде же андан кийин ишке ашырылып калышы ыктымалбы? Мындайда биз азыр тез аранын ичинде мыйзамды кабыл алып биз токтотууну биринчи орунга койдук да. Анан экинчи кадамдар сөзсүз териштирилиш керек. Бул лицензиялар кимдер берген, качан берилген, кимдери узартылган, качанга чейин бүт ошол берген и узарткан кишилердин баардыгынын жоопкерчилигин келечекте биз карашыбыз керек. Мына мыйзамды ал токтотуп алгандан кийин ал ушул бойдон калып калбаш керек. Сөзсүз алардын жоопкерчилиги мыйзам чегинде каралып, алар жоопко тартылыш керек, сөзсүз. Сиздер мына коомдук угуу учурунда жалаң ошол баягы эл сиздерди колдогон, сиздер элди колдогон бир сунуштарды уктуңуздар да. Анан кийин баягы сиздерге эксперттик пикир айтайын деген, ошол уран боюнча бир башкача ойду айтайын дегендерди мындай угузбай да коюшту. Анан кийин көптөрү чыгып да кетишти сыртка. Ошол буга чейин лицензия алган инвесторлордун тагдыры, алардын чыгымдары, алардын укуктары эмне болот? Уран казууга укук алган компаниянын өкүлдөрү бүгүнгө эле 10 чакты киши катышты. Аларга биз сөз бербей койгон жокпуз. Аларга өз пикирин айтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок жалпы ушул коомдук талкууга катышкан адамдар аларга сөз мындай бербей коюшту. Анан алар ошол себептен чыгып кетишти. Бирок бир-экөө өз пикирин айтты. Ошентип алардын баягы позициясы билинип калды да. Алар инвестиция кылдык элек, биз мурун алдык элек, биздин укугубузду ким коркойт, уранды каш керек, бүт дүйнөбүзгө касып атат, биз эл аралык сотторго барабыз, бизди дагы ойлонгула, анан инвестициядан дагы экономикага керек деп баягы эле мындай бир аргументтерди айтып атат. Бул кунтөрдүн жолу. Кунтөрдү дагы ушинтип отуруп, мына ушул эле аргументтерди айтып отуруп, эл аралык сотко беребиз, экономиканы ойлогула, жумушчу орундар түзүлсүн деп ушул эле жадыбалдай жаттап алган бир эле логиканы айтып мажбурлап койгон. Ошондуктан бул жолу ал аргументтерди суу кечпегидей кылышыбыз керек да. Мына кетип баратып бир айыл айтпадыбы? Рабочий места деп, мына жумушчу орундары жок кыласыңар деп. Эми ошол уран казган жерде 300 киши иштейт эле деп биз жалпы мындай экологияга кыянаттык кылбайбыз да. Бирок тоо кен тармагы деген бул ошол уран казуу эле эмес да. Мындан кийин мисалы Кыргызстанда ошол тоо кен тармагына инвестиция кылайын деген чет элдик компаниялар, эгер сиздердин мыйзам кабыл алынып калса, анда Кыргызстанга келерден мурда ойлонуш ыктымал да. Булар мисалы лицензия берип коет экен, анан кайра эле тыюу салуучу мыйзамды кабыл алып калышы абдан оңой экен булардын парламентте деген сөз чыгышы ыктымалбы? Ушундай Кыргызстандын имиджине тескери таасир тийгизиш. Тоо кен башка кендерди уран менен салыштырып болбойт негизи. Уран дегендин пайдасынан зыяны көп. Уранды биз казган болсок, биздин экологияга, ден соолукка жаратылышкыла эмес, жалпы биздин имиджге, бүгүнкү эртеңки биздин экологиялык таза брендибизге, биздин жалпы туризмге жана экологиялык таза продуктларга өтө зыянын келтирет. Биз аябай чоң зыян тартып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн тез аранын ичинде мына токтотуп атканыбыз туура болуп атат. Биринчиден, экинчиден уранды эч кандай мындай казып алууга лицензия берилген эмес. Буну алмаштырбашыбыз керек. Бизде чалгындоого изучение берилген. Изучение бул кандай түшүнүк? Бул изучение чыкпай калышы мүмкүн. Ал изучениеге вложение кылган, ага акча сарптаган, бул риск менен, бул ал тобокелчилик менен изилдей турган жумуш бул. Ал чыгышы мүмкүн ошол жерден ошончо
урандын составы ошончо канча количествосу ушундай чыгып калышынбы же чыкпай калышынбы, ошо изученияга бул чалгындоого иштеп аткан, иштеткен акчасын биз эч кандай вложение деп муну бетке алганыбыз биз такыр туура эмес. Жанагы берилген лицензиянын 4-өө ушул казып алууга, мындай иштетүүгө уруксаты бар экен да, калгандары изилдөөгө жана разведкага. Ошо жөнөкөй эл дагы сиздерге суроолорду берип атпайбы? Өкмөт каякта карап жүрөсүздөр, депутаттар каякта карап жүрөсүздөр? Лицензияга изилдөөгө убакыт чалгындоого мүмкүнчүлүк берилгенден кийин ал кийин казууга алып келет да, кантип эле анан чалгындап казбай койсун деген суроолор козголду. Уран казууга буга чейин мыйзам аркылуу эч кандай тыюу жок болчу. Уранды ССРОнан бери 60-жылы токтогон. 60-жылдар токтогон. Мыйзамдуу түрдө расмий тыюу болгон эмес. Ошондуктан Госгеологиядагы буга чейин мыйзамдуу мындай тыюу болбогондон кийин, мыйзамда да ошондой да. Мыйзамдуу тыюу болбогондон кийин лицензияны берип келген. Ошондуктан мына биз бүгүн мыйзам аркылуу тыюу салып коелу деп атабыз. Анткени бул элдин талабы деген эң биринчи жүйөнү ушинтип атабыз. Же болбосо уранды бүт дүйнө жүзү казат. Бирок аларда элдери андай талапты кое элек, референдумдарды өткөрө элек. Ошондуктан бизде эл талап кылып атат. Талап кылганга жүйө толук бар. Уран биз иштетпейбиз. Биздин андай реактивдүү же болбосо атомдук станцияларыбыз жок, биздин Байконурубуз жок. Ошондуктан биз элдин талабы менен муну токтотуп коюшубуз керек, мыйзам менен. Эми мындан ары лицензияны берген аткаминерлерге бул кылмышка тете болот, алар жоопко тартылат. Буга чейин андай тыюу жок болчу, ошондуктан алар берип келген. Кандай мыйзам кабыл алынбасын, сунушталбасын, ал жерде бир экономикалык экспертиза болуш керек. Мисалы сиздердин мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, тыюу салуу боюнча, анда ошол экономикалык чыгымдары Кыргызстанга эсептелгенби? Айырбы деген бар, ошого азыр бергенбиз, өтүп атат. Анын убактысы бар. Ал бүгүнкү күндө иштеп атат. Эгер ошол экспертиза терс чыкпаса эмне болот, мисалы? Терс чыкпайт. Ал экспертиза мындай. Бул жерде айтып атпайбы, көбү баягы 10 миллион, анан 50 миллион деп доо коебуз деп атат. Андай эмес. Бул жерде ашып кетсе бир 100-200 миң мындай доо коюлушу мүмкүн. Анткени доо деген асмандан алынбайт. Ал бир вагонетке анан бир трактор алып барып коюп эле биз баланча деген болбойт. Ошондуктан андай чоң доо кое албайт. Эгерде биз азыр унчукпай отуруп алсак, же болбосо мыйзамды кечиктирсек, алар күн санап отуруп ушунун баардыгын компенсация, булар кредит алганда, ошонун баардыгын доого коет. Ошондуктан биз мыйзамды эмне үчүн тез аранын ичинде кабыл алалы деп атабыз. Анткени ошол койгон доолор дагы кийин мындай сумма сөзбөсүн деп атабыз. Анткени ар бир күн азыр ошол штрафной санкция, кредиттен, банктан алган кредиттер деп алар баягы сотко берүүгө негиз берип калат. Ошондуктан мыйзамды тез арада кабыл алыш керек. Ал эми алардын кетирген чыгымдары, балким алар айтып атат да, биз баланча кетирдик да, биз билбейбиз. Расмий түрдө төлөгөн салыктары, жумуш орунда төлөгөн жумушчуларга берген айлыктары жана 5-6 вагонет коюптур, ал боюнча мен ойлойм өтө чоң деле чыгым болгон эмес. Сиз кечирип коюңуз, ушундай болуп калса эмне болот? Ушундай чыгымдарды ким санайт? Буларды ким төлөйт? Булар бизге инвесторлор келбей калат. Жумуш орун деген ушундай шылтоолор менен кумтөрдү ушуга алып келдик. Азыр эле ошонун экинчи сериясы башталып атат да. Эч кандай бизге элдин үнү, элдин ден соолугу, мамлекеттин теги элдин жашоосу бизге жогорураак туруш керек. Биринчи орунда туруш керек. Анан жанагындай инвесторлордун эмеси бул экинчи планда болуш керек негизинен. Мына жаңы эле бир адам айтты, ушул уран Кызыл Омполдо уран казылгандан баштап ушул көлдүн тегереги, бул кеминде баш оору күчөдү дейт. Баш эле ооруйт, баш ооруйт деп. Мына урандын кесепети ушул. Кызыл Омполдогу чуу чыкканда ошол Евразия компаниясын жактаган, анын ичинде өкмөттүн мүчөлөрү дагы болду. Андан сырткары эксперттер, көз карандысы эксперттер болду. Алар айтып атышат, ошол гендеги уранды ансыз деле алып кетиш керек. Себеби табигый радиациянын көрсөткүчү жогору деп пикир билдиришти эле. Бул жагын дагы иликтедиңиздерби? Жок, ал суу кечпеген аргумент. Өткөндө бирөө мынтип айтат. Бул жердин үстүнө эле чыгып калган уран экен, эртерээк касып барып башка жакка ташып салалы деп. Эми бул кичинекей баланы алдагандай эле бир кеп болуп атат да, уранга тийбеш керек. Болду. Токотер жери уранды казбаш керек, жайына коюш керек, тийбеш керек. Ал тетиги жер каймактагандан бери уран кандай жатса ошондой жата берсин. Жанагы эртерээк алып чыгып тазалап салбайлыбы деген ал баягы кичинекей баланы алдагандай. Бул баягы уран казалы, саталы, байыйлы
деп баягы максат ошол. Бирок элди алдаганын карабайсың, тиги алып барып тиги башка жакка көчүрүп салбайынбы деген. Уран чыкты, бүттү, башталат. Анын хосту деп коет, куйруктары, калдыктары. Ал калдыктар урандан да зыян. Уранды кайра иштетүү, ушул урандын тегерегиндеги мына жумуш иштерине тыюу салган мыйзам кабыл калса, анда ошо Советтер Союзу учурунда иштелген урандын калдыктары, уулуу заттарды кайра иштетүү же болбосо ошолордун зыянын жок кылуу маселеси кандай болуп калат? Анда сиздердин мыйзам боюнча аларга дагы мындай кол тийгиз. Аларга да тыюу салынып атат. Тыюу салынып калышы ыктымал бар. Коопсуздук кеңешинин жыйынында чечим кабыл алган. Урандын калдыктары жана хвостохранилищелерди кайра иштетүүгө жол берилбесин деп. Кайра иштетүү деген бул ошол жердеги эле калган уранды да иштетип алып кетели деген сөз. Ошондуктан биз мыйзам менен 2-статьясы менен ага дагы тиги бөгөт койдук. Урандын калдыктары көмүлгөн жерлерди кайра иштетүүгө тыюу салынсын. Аларды кайра көмүш керек, жылдырбаш керек. Бетонировать этип мындай зыяны тийбегендей кылып жердин жети катмарына дегендей аны мындай көмүш керек. Бирок кайра иштетип ошондогу уранды алып кетебиз деген оюндар токтош керек деген норманы киргиздик. Урандын бир эмесин түшүнүш керек. Мына 68-жылы токтогон экен. Мына бүгүн канча жыл болду? Ошондо 50 жыл болуп атабы? 60 жыл болду. 60 жыл, 50-60 жылдан кийин дагы ошонун отходуна биз азыр чыгым кылып атпайбыз. Аны МЧС дайыма сырткы жанагы келген жардамдар менен, башка бюджеттин өзүбүздүн жардамдарыбыз менен ошол хвостохранилищелерди дайыма көмүп эметип келатабыз. Азыр эми кайра дагы биз иштете турган болсок, ошону кайра кайталайбыз деген сөз болуп атат да. Бул анан бул биринчиден, экинчиден урандын пайдасы жок. Урандын зыяны, атынын өзү бизге коркунучтуу болуп аткандан кийин ушул айландырып мындай болот экен, мындай болот экен деген сөздөрдү уже токтотушубуз керек. Болду, точка, бүтүрүш керек, жабыш керек, дагы урансыз окатыбыз кылыш керек. Уранды ойлонууну токтотушубуз керек. Жергиликтүүлөрдүн кабатырланганы бул туризмге, ысык көлдүн табиятына тийгизе турган таасири. Мына ысык көлдөгү туризм сезону жакындап келе жатат. Процедура боюнча кандай? Сиздердин мыйзам 3 окуудан кабыл алыныш керек. Сиздердин мыйзам кабыл алынганга чейин туризм аяктап зыяны тийип калбайбы? Жок. Азыр Атамекен фракциясы менен бир болуп фракциясы чечим кабыл алабыз буюрса, 3 окуудан бир режимде өтсүн деп. Башка фракция лидерлерине расмий түрдө кайрылуу жасайбыз, мен ойлойм, алар колдоп берет деп. Ага чейин өкмөттүн токтому, жогорку кеңештин токтомдору чыкты да азыр токтотулсун. Казыбиет деген козбойт. Казыбиет жок, андай жок. Андай болушу мүмкүн эмес. Кызыл Омполдогу маселе чыкканга чейин мына жергиликтүүлөр айтып атат, 1,5 жылдан бери ошол жерде чалгындоо иштери, казуу иштери жүргөн деп айтып атышат да. Эми бул канчалык деңгээлде чындыкка жакын, аны албетте иликтөө көрсөтүш керек. Бирок ошондой болсо дагы ушул маселе Кыргызстандагы башка гендердин тегерегиндеги көмүскө маселелер дагы мындай чууруп чыгышына себеп болушу ыктымалбы? Парламент мисалы ошол башка гендердин, башка лицензиялардын айланасында маселелер дагы көтөрүшү мүмкүн. Мен андан да кенен алгым келет. Дегеле акыркы убакта болуп аткан жарандардын активдүүлүгү, коомдун күчтүүлүгү, коомдун баарына көзөмөл салып аткан баягы процесстер, мен ойлойм, мындан дагы башка көмүскө жагдайларды абдан көп алып чыгат. Жалаң эле уран эмес, уран бир жагдай. Урандан башка мына кечөөкү салык төлөбөй жүргөн бизнесмен жөнүндө болуп атат. Кечөөкү жана Ыдырыс деген журналист алып чыккан. Башка мына көйгөйлөр абдан көп. Ошол көйгөйлөрдүн баардыгы уранга окшоп четинен чыгып, четинен ушул активдүү иштер башталат. Ушул сиздердин мыйзам кабыл алынып кала турган болсо же болбосо өкмөттүн жогорку кеңешинин соңку кадамдары ошол ысык көл аймагындагы жанагы элдин толкундоосун, нааразылыктарын басат деп ойлойсуздарбы? Бүгүн мисалы сиздердин баамыңыздарда ошол коомдук угууда элдин маанайы байкалдыбы? Ошол сиздерге мындай ынанган, ишенген. Элдин бир эле талабы бар. Уран казуу токтотулсун болду. Уран казуу токтотулат мыйзам менен, элдин талабы аткарылат да. Элдин бир эле талабы бар. Уран казуу токтотулсун болду. Андан сырткары ошол жоопкерчиликке да тартсын, буга чейинки да зыяндар болду деп айтып атышат да. Эми аны коргоо органдары иликтеп мыйзам чегинде болот. Ошолорго биз көзөмөлдөп турабыз, кандай иш жүрүп атканын. Аны укук коргоо органдары иликтеш керек.
Азыр бул жерде мындай уран казууга, уранга, разведкага лицензия берүүгө тыюу жок болчу. Мына тыюу азыр кирип атат. Бирок жанагы Ысык көлдө биосфера зонасында уран казылуу токтотулсун деген мыйзам бар болчу да, булар ошо биосферага кирип кетип атат да. Көрдүңүздөр, мына бүгүн бир эксперт айтты го, буферный зонага кирип кеткен деп. Мен ошол боюнча эмне себептен лицензия берилип калды, кимдер күнөөлүү, ага укук коргоо органдары өздөрүнүн мыйзамдын негизинде баа бериш керек. Ал эми жалпы коомчулук бул процессти көзөмөлдөйт, парламентте көзөмөлдөйт. Азыркы учурда мынакей президент дагы айтты, жогорку кеңеште дагы айтылып атат, бул атуулдук коомдун ошол жергиликтүү элдин мындай активдүүлүгү ушул маселени токтотуп калды деп атышат да. Мисалы, токтомдор, мыйзамдар бул жакта кабыл алынганы менен бул маселени токтотуп калган бул элдин өзү болду да, элдин өзүнүн каалоосу. Эми ошол маселени токтотуп калгандыгы үчүн ошо жергиликтүүлөргө кандайдыр бир жогорку кеңеш же болбосо өкмөт ыраазычылык билдириши керекпи? Эми ыраазычылык Ошон үчүн таазим деп атпайсыз. сөз жүзүндө эле болот. Эми бул ыраазычылык, таазим деп айтып атабыз, бирок ар бир жарандын өзүнүн жарандык милдети да бар да. Укук эле эмес, мамлекетте жашаган билген нерселерин айтып, ошонусунан эл пайдаланды. Эл ошол күч экенин көрсөттү. Төр эмес иштер жүрүп атканын эл көтөрүлүп, коңгуроону кагып, бизге чейин жеткизди. Чечим кабыл ала турган, мыйзам кабыл ала турган силерсиңер, кабыл алгыла, муну токтоткула деп, ушул жерге чейин митингди кылып, мына площадка чейин, мына жерге чейин жөө жүрүштөрдү кылып, ушуну жасашты да. Буларга таазим деп айткандан улуу нерсе жок. Биз көп таазим кылышыбыз керек. Жакшы иштер жылып аткан. Ошо депутаттар биздин митингибизге катышпай койдуңуздар, келбей койдуңуздар деп да нааразылык билдирди да. Сиздер эмне деп жооп бердиңиз? Эми ага чейин келдиңер деп нааразычылык билдирген. Келсеңер сөз бербей, силер уже сүйлөп та жаттыңар, биз сүйлөйбүз. Ошондуктан ал неме да, мындай да, Ибраим. Эгерде ушул Кызыл Омполдо уран казылбаш керек деп Алтынбек экөөбүз баштап чыкканда, көпчүлүк саясий күчтөр, ошол эле жанагы уранды казабыз дегендер ишенип койгула. Экөөбүздө авантюрист элди дүрбөлөңгө түшүрдү, коомчулукту багы бир башка нугутка бурду, сонун эле казылмак, экономикага зыян тийгизди, эл душмандары деп азыр урт токмокко алып, керек болсо уран казылып да калмагандачы. Жана Кумтөр ошондой эле болуп атпайбы? Мына Садыр Отурбаева. Ошондуктан эл өзү баягы түпкүрүнөн көтөрүлүп чыгып, баардыгыбыз ошого мажбур болгондо дагы мындай жалпы чечилди да. Же болбосо муну бир саясатчы баштаганда, бул өзүнүн саясий кызыкчылыгын коргоп атат, андай мындай элди жөн жаткан эле элди алып барып алып дүрбөлөңгө салды деп элдин арасынан чыгып дагы анча мынчалар айтмак. Бүгүн айтпады, булар деле эл да. Бүгүн экөө келип айтпады, казыла берсин, ал эмне силерге мешайт этип атабы, экономика сөзөт, көлгө көп турист келет, кастырбагыла, тыюу салбагыла дегенге чейин барышпады. Алар деле эл деми. Көрдүңүздөр, ошондой дагы бир окуя болмок. Мына азыр бийликтин ээси эл, элдин деми күч, элдин духу бул чоң күч экени мына бүгүн далил болду. Башкача айтканда, саясатчылар элге таянган учур болгон турбайбы? Ооба, мындан ары ушул дем өчпөш керек. Бирок ушул дем менен анда жанагы жер үй сыяктуу, андаш сыяктуу, жана башка чаткалдагы көптөгөн алтын кендери бар. Мыйзамсыз болгон жердин баары. Ошол кендерди дагы иштетпейбиз деп мына элдер нааразычылыкка чыга баштаса эмне болот ушул окуядан кийин? Ибраим, бул мындай. Бул жерде айландырганды аябай жакшы көрөт. Чагымчылык менен алмаштырып болбойт да, негизи чын. Чагымчылык мындай. Ал жанагы силер да барып жериңерди баса калып кое алагыла эмес. Бул жерде ак караны ажырата билиш керек. Кайсы жерде мыйзам бузулса, кайсы жерде элге жерге зыяны тийсе, ошол жерде токтолуш керек. Мисалы үчүн эртең көмүр казганда да токтоп салабызбы анда? Эртең шагыл казганда да токтотуп коебузбу? Эми алтын казылат, шагыл казылат, бирок баардыгы мыйзамдын чегинде. Баардыгы ачык конкурстар менен. Баардыгы элдин ушул жанагы Кумтөр Сентерадагыдай эмес да, башкача мындай мыйзамдуу, адилеттүү жол менен. Уранды эмне үчүн казбагыла деп атабыз? Уран бул адамдарды майып кылат. Бул төрөлгөн балдарды майып кылат. Бул бүт дүйнө жүзү азыр экоцид, экология деп күрөшүп атат. Биз дагы ошол экология үчүн күрөшүшүбүз керек. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыгат. Биз бүгүн уранга тыюу салуу тууралуу сунушту кеп кылдык.
Студиябыздын коноктору Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов жана Ата Мекен фракциясынын лидери Алманбет Шыкмаматов болду. Саламатта калыңыздар.